Then it will give a really nice print of plant or any herb that we will use here. Студенттер Рита долбоорунда таштандыдан гүл өстүрүп, кагаз жасап, желимден керектелүүчү буюмдарды 5 күн ичинде жасап үйрөнүшөт. Биринчи күнү жаштар кызылчадан жана дары чөптөрдөн экологиялык сүрөт тартышты. Бул иш-чара Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата эл аралык медицина факультетинде өттү. Биз бүгүн ушул Рита проекти боюнча экологияны алдын алуу, экологиядагы болуп аткан көйгөйлөрдү алдын алуу үчүн болгон тренингке катышып атабыз. Бул тренинг 5 күнгө созулат. Бирок бунун ичинде эртең мененки бөлүгү лекция түрүндө болсо, түштөн кийинкиси практика жүзүндө колдонот экенбиз. Андан кийин азыркы убакытта чын эле өлкөбүздөгү экологиянын өзгөрүп бараткандыгы бизди аябай тынчсыздандырат, жаштардын баардыгын. Ошон үчүн бул проект бизге экологиябызды алдын ала алганга эле өтпөстөн аны кийинки муундарга жакшы кылып жеткирип бергенге жардам берет деген үмүттөбүз. Иш-чара англис жана орус тилинде болду. Мында катышуучуларга өлкөнүн экологиясын кам көрүү, сактап калуу тууралуу мастер-класстар өтүлдү. Студенттер бир жума бою лекцияларды угушса, күндүн экинчи бөлүгүндө алган билимдерин практика жүзүндө көрсөтүп беришет. Ар бир катышуучуга Рита долбоору семинарга керектелүүчү окуу куралдарды, белектерди жана сертификаттарды берди. Рита долбоору бул аймактын экологиясын өзгөртүүгө багытталган долбоор. Аталган долбоор Польшанын Быдгош экономикалык университетинин кампусунан баштап туруктуу өнүгүү идеясын ишке ашырып, Польша, Америка жана Кыргызстан менен тыгыз кызматташып келүүдө. Делегация из города Быдгош, 6 человек, сегодня прибыла в город Ош для реализации последней части проекта «Рита». Это образование экологическим самым новым практикам преподавателей, студентов и общества города Ош и вообще киргизского населения. Программа «Рита» — это программа, которая реализуется Фондом свободы и Американским фондом свободы, образования и демократии, который переносит самые лучшие польские опыт в разных сферах на страны восточные, в том числе и на Киргизстан. Ошский государственный университет является нашим сильным партнером, с которым мы уже давно сотрудничаем, и поэтому этот проект мы решили реализировать именно в городе Ош. Эскерте кетсек, 2023 жылы ректор Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Быдгош экономикалык университетинин сууну тазалоочу илимий борбору, инновациялык жерди калдыктардан тазалоо борбору жана инновациялык мектебинде болгон. Анда бул борборлордун мектептин иш-аракеттери менен жеринде таанышып, маалымат алышкан. Быдгош экономикалык университети 4-муундагы окуу жай болуп эсептелет. Ага ылайык жогорку окуу жай, илим, өндүрүш, коммерциализация компоненттери бирдиктүү ишке ашырылат. Мерим Айтмаматова, Байман Кенжебай уулу, Ош жаңылыктары.